Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз силерге сатыла турган музоолуу уйларды көрсөтүп беребиз. Торпоктуу, боз кунажын, жаш кунажындарды көрсөтөбүз. Фермер өз уйларын сатып атат. Учурда биз Чүй облусунун Ылдый зонасындабыз. Туугандарымды айтып Алла-Мүдүн району, аэропорт манасынын Ылдый жагында Карла Маркс деген айыл, ушул айылдан мына ушул бар уйларын сатыкка чыгарды. Буга чейин бир партия көрсөткөнбүз. Bir семейканы, андан кийин могу экинчи семейка ушу короодо жүргөн уйлар. Баштай эле мына ушул жерде турган уйлардын родоначальницасы моногу уй Россиядан келген экен, ал жактан бирди тууп келген. Бул жак келгенден кийин 4тү тууптур. Азыр бооз эмес. Баштай эле. Бул өзү Россиядан келген симментал породасында уй экен. Сүтү жакшы. Келгенден кийин биринчи музоосу моногу болгон экен. Туугандар моногу жаш уй. Биринчиси ушул. Андан кийингилер уже сатылып, айланып, кыскасы азыр акыркы 5-чи музоосу мына. 5-чиси мына ургачы, ушуну менен турат экен. Саалат экен. Жалпы 5ти тууган уй. Сүтү канча мун? 20дан жогору азыр, а? Семирсе көтөрүлөбү да? 3 мал саап режимге салыш керек, а? Корумду көбөйтүп, бирок сааганда көбөйтүш керек. Кыскасы бул сүтчүлөр өздөрү билет. Буларды ушул караганга шарт болбой, азыр мындай шарттар өзгөрүлүп, ушулар сатайын деп атыптыр. Баштайлы. Могу кунажын гана сүт эт багытында бул энеси сатылып кеткен, бирок ушул короодон буларга тиешеси жок. Бул биринчи туут 3 айлык бооз экен, искусственный швистен. Баштайлы. Мына музоосу менен тетиги уй анын эң жаш музоосу менен турат. Биринчи түшүндүрө берейин, мына уйду 195 миң дедик беле? 190 миңби? 190 миң. Баласы экөө, мушу экөө 190 миң сом. Андан кийин мына ушул уйдун биринчи баласы, бул Кыргызстандан келгенден кийин. Мына уй экини тууган, ургачы баласы менен жакында туулган. Бул да ошолбабы? 190 миң сом бул дагы. Мунун да сүтү 20дан жогору экен. Экинчи баласы мунун. Ургачы, мунун эң плюс жагы энесин эмгенин билбейт экен пока что. Только идиште берип атат экен, колдо саап. Бул жакшы нерсе, сүт багатын иштегендерге музоодо өзүнчө кармайт. Мисалы 2 литр ичсе 2 литр берет. Бир аз чоңой 3 литр десе 3 литр берет, бирок жакшы жагы бошонуп кетсе энесин эмбейт. Бул жакшы нерсе негизичи. Ушундай уже үйрөнүптүр, энесин эмбейт экен. Анан бул уйдун биринчи баласы мына экен. Искусственный галштинадан уруктугун койгон экен. Бул ошондо сүт эт багытында 1 жаштык өтө сонун кунажын. Ушунун баласы 65 миң дедик беле? Мунун баасы 65 миң сом. Тиги экөө 190 миңден. Анан муногу бар. 3 айлык бооз. Энеси башка уй. Бирок сатылган энеси. 3 айлык эт сүт багытындагы бул. Энеси Алатоо, атасы швиц беле? Атасы ментал, энеси Алатоо эле дейт. Өзү швицтен качыптыр азыр. Мындайча айтканда каша болот. Мындай шакарап болот экен да баласы. Эттүүрөөк кунажын экен. Эт сүт багытында болот буйруса. Мунун баасын канча дедик элек? Мунун баасы 85 миң сом бооз. 3 айлык экен. Могу караңыздар. Бул да эт сүт багытында туугандар. Мунун баласы сүт эт багытында сонун болот экен, ургачысы көрүңүздөр. 190 миң, бул да 190 миң тетиги баласы менен. Булар саалгандар да булар азыр, желиндери. Баягы мындай ак сөздү айталык, мындай мени келип тартат экен деп, мындай же базарга чыгат экен деп, мындай желин толтурулбаган уйлар, саалган уйлар, кечирээк саалат экен. Эртең менен саалган мына караңыздар, болбосо болмок, мояктарын калта кылып коюп, эртең менен саабай койсо, кечтен бери турган болсо эме болмок. Могу кунажын кимге жакты? Мага аябай жакты. Мунун канында Мамбелярд, Галштина, симментал бар экен. Өтө сүткө иштегендерге сонун уй болот деп ойлоп атам. Кыскасы ушул уйлар жаккан болсо, экран астынан номерлерге чалыңыздар. Үйдөн сатып атат. Үйдөн мал алганын плюс жактарын өзүңүздөр билесиздер. Проверный желиндер иштегендерди аласыздар. Матка сатка келип көрөсүздөр, кааласаңыздар саап аласыздар. Кыскасы бул үйдөн алганын баягы жакшы жагы таза мал алганга вероятность көбүрөөк. Анан барып
бруцеллез чыгып калып же айткандай сүт бербей же маткасы бирок чыгып калып бүлөбөй кыйнаса келген корооңуздар билесиздер. Номерди билесиздер, сохранить этип аласыздар, тарс саласыздар. Ушундай болуп атат деп анан кийин көйгөй чечкенге оңой да. Эми базардан алсаң, кийин Кудай жалгап эле базардан кайра табып калбасаң кыйын нерсе. Же мойнуга алыш экен, ушундай сыяктуу. Ал дыйканмы же алып сатабы, бирөөдөн алып саткан адамдан алгансыздарбы? Ошо караңгы жактары бар. Мен ал жакка эч нерсе дейим келбейт. Просто үйдөн алгандын артыкчылыгын айтып атам сиздерге. Ушундай. Вакцинация туберкулез болгон эмес. Туберкулез вообще болгон эмес экен. Ветврач келип карап турат экен. Баарына бирка бар. Эме? Кыскасы вакцинация болгон жашырларга? Кандай дейсиз? Кайра кылыш керек да. Вакцинация болгонуга 6 ай болуп калыптыр, кайра кылыш керек экен. Бруцеллез менен яшур-мяшурга алдын ала кылып койсоңуздар болот экен туугандар. Бирок 6 ай болуп калыптыр, кылынган экен. Повтор кылыш керек дейт эсилиште.